Кыргызстан саясий партиясынын кезектеги сапары Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Мырзаке айыл аймагында башталды. Саясий партиянын тарапташтары ат үстүндө Кыргызстандын жана Кыргызстан саясий партиясынын желегин желбиретип, күтүп турган 5000ден ашуун калктын алдына ураан чакырып кирип келишти. Мырзаке айыл аймагынан Кыргызстан саясий партиясынан депутаттыкка эң жаш жалгыз талапкер Космос Чыдынов. Урматтуу кыргызстандыктар, 4 октябрь баарыбыздын бир эле партиянын эмес, бүткүл Кыргызстандын тагдыры чечиле турган күн. Андыктан Кыргызстанды өнүктүрүш үчүн, Кыргызстанды чоң, улуу мамлекеттердин катарына жеткириш үчүн эң биринчи кезекте биз Кыргызстан саясий партиясын колдошубуз керек. Өлкөбүзгө өрнөк боло турган жаштардын тобу менен саясий аренага кадам таштаган Кыргызстан саясий партиясынын талапкерлеринин күнүмдүк тизмедеги экинчи сапары Куршап айыл аймагында болду. Талапкерлерди 8000ден ашуун жергиликтүү тургундар тосуп алды. Келечегибизге жакшы гүлдөгөн Кыргызстанды таштап кетели деген ниеттебиз. Ошондуктан бир гана Кыргызстан партиясын шайлаңыздар. Кыргызстан партиясынын номери 14. Эгер 14-тү шайласаңар бюллетенден адашпайсыздар. Ар дайым кыргыз эли биз менен, биз кыргызстандыктар мененбиз. Кыргызстан саясий партиясынын абийири таза, өлкөнүн турмушун жакшы жагына өзгөртө алат. Айтат, аткарат. Кыргызстан саясий партиясы буга чейин өз убадасын аткарып келген, көптөгөн жумуштарды кылып келген. Бүгүнкү күндө 44 завод куруп, элдерибизди жумуш менен камсыз кылып келген. Кезектеги жолугушуу Шора Башат айылында болуп өттү. Талапкерлердин тарапташтары Кыргызстан саясий партиясына алдыдагы жарышта жеңишке жетип, элдин ишенимин актаган партиялардын бири болсун деп батасын берди. Кыргызстан партиясында ар улуттун өкүлдөрү бар. Кыргызстан партиясы ынтымак, биримдик бириктирген өзгөчө партия. Багыты тектүү, талапкерлери эл алдында бактуу. Убадаларын буга чейин аткарып келген, иштин ийгилигин, ишкердиктин багытын билген жападан жалгыз өзгөчө партия. Анткени бул партияда бардык нерсенин багыткан жалаң жаңы жүздөр. Кыргызстан партиясы Кыргызстан үчүн кызмат кылат. Кыргызстан саясий партиясы багытынан жазбайт. Мезгил сыноосун жеңе билген, элдин жүгүн көтөрөт.